менен фигураларды жасайсыңар. Кандай фигураларды түзөсүңөр? Бүгүн кандай фигураларды өттүк? 4 бурчтук, тик бурчтук, 3 бурчтук фигураларын бул жерге резинкалардын жардамы менен түзүп чыгабыз. 2-3 бурчтукту бириктирип 4 бурчтук жазсаңар болот. Ал силердин чыгармачылыгыңарга жараша. Макулбу? 2 квадратты бириктирип тик бурчтук жазсаңар болот. Түшүндүкпү бардыгыбыз? Топ менен иштейбиз. Макулбу? Мен силерге факат берем, азыр силер болсо топ менен иштегенге аракет кылыңар. Кана, эки бала бирден эме алып иштей берсеңер болот. Эки окуучу бирден алсаңар болот. Ал бериңиз. Кайгыны билбеген, бактыга жаралып, бакытты издеген, барына ыразы, жаркырап нуру жүзүндө. Бул дүйнө кабарын оюна илбеген. Кана балдар эми геоборд менен иштегенди үйрөндүк, эми балдар азыр достардан онлайн геоборд менен ким иштейт? Кана, келе коюңар. Тыштанабыз балдар. Кана балдар, бүгүнкү теманы түшүндүкпү? Түшүндүк. Бүгүн биз геоборддун жардамы менен ар кандай фигураларды түзө алдык. Ал эми фигураларды конструкциялоо аркылуу биз нерселерди түзө алат экенбиз. Кандай нерселер десеңер, достарга көңүл бурабыз. Бул эмне деп ойлойсуңар? Силер достардан роботту көрүп турасыңар. Кандай фигуралардын жардамы менен конструкциялаптырбыз? Майза? Тик бурчтук, 4 бурчтук, 3 бурчтук, жана тегерек. Тегерек. Дагы кандай фигура бар? Сүйрүк. Кандай эле бул фигура? Не деп атачу элек? Квадрат. Квадрат деп атачу болсо,